Assalamu alaikum. Азыр биткоиндун жана алтындын графикасын анализ кылабыз. Алтындын баазы 4012 деп коелук баазы. Битоктукосо 102963, почти 103 деп коелук. Эң биринчи биткоинда кечеги күнү бизде өтө чоң куйлуу болуп, мындайча айтканда бритва болду десек болот. Бул 4 сааттык графика. Бизде 103-төгү жанагы ылдыйкы 101-деги эки ликвид алынды. Анткени экөөнүн ортосу жакын эле болчу, 103 менен 101-деги. Андан кийин 98 дагы ликвид бар болчу. Аны бир күндүк графика менен кирип карасаңыздар болот. Ал ликвидке жетпей келип өтөгө кайтып атат. Бул жерде менин оюмча боковикте туруп калабыз, флетте канча бир убакытка чейин, бирок бул дно деп ойлоп жатам уже биткоинда. Андан ары ылдый түшпөйт деген ойдомун. Если биток 90го чейин түшүп кетсе, анда бизде дно эмес, уже слом структура бузулуп, мындайча айтканда бычий рынок бүтүп, медвежий рынок башталды деген белгиси болот. Если болжол менен 87ге чейин деле түшүп деле кетиши мүмкүн, бирок кээ бир трейдерлердин айтышы боюнча 87-80 тарап, мындайча айтканда бычий рыноктун белгиси деп айтат, медвежий рыноктун белгиси деп айтат. Так что азыр биздики по идее 2 сааттык менен кирип эле покупка кылганга эле аракет кылыш керек. Покупка азыр менде бир-эки покупкам бар бул жерде. Биринчиси өзү 100 тарапка коюлган, экинчиси өзү ылдыйкы 100 примерно 900 канчага коюлган ликвидим, лимиткаларым. Ал илинип азыр менде плюста турат. Ким мындайча айтканда плюска чыгып калса, стопу менен плюс менен кармап турса болот деген ойдомун. Так что азыр кийинки бара турган максат бизде битокто эң күчтүү мындайча уровень бар. Ал болсо 110 тарап болуп эсептелет. Ал уровеньди сүзгөндөн кийин бизде ылдый бир аз коррекция болушу мүмкүн. Мисалы барып сүздү, бул жерде дагы ылдый коррекцияга беришим, ылдыйга трend, андан кийин ылдый өнүгө ликвидтерди алганга. Бул тарапка чейин мисалы эң үстүнкү all-time high'га чейин өскөнчө, 220 мындайча айтканда 5ке чейин өскөнчө бизде уже декабрь айы болуп, уже мындайча айтканда декабрь бүтүп аткан болот деген ойдомун. Бул 2 сааттык график болду. Азыр кимде позиция мен белги бергем, 2 уровень, 2 ликвид деп. Кимдин позициясы плюска чыгып калса, стопу менен кармап жата берген жакшы. Если дагы бул биток ылдыйга ликвид 97 деле түшүп кетсе, анда бул жерден бир покупка кылганга аракет кылган жакшы. Бул ылдыйкы дно деп ойлоп жатам, өзүмдүн жеке оюм. Бул 2 сааттык графика. Эми эфирдин графикасын деле көрсөк, эфир деле 3382 болуп жатат бунун графикасы. Буда деле бир күндүк менен караганда ылдыйкы ликвид алынды болуш керек. Жок, бунуку уже почти бул жерде уровень катары колдонсок болот. Бул уровеньден уже өдөгө отскок бергенин көрүп турабыз биткоинден, эфирден. Азырынчалык будан деле позиция жок менин оюмча. Биздики бара турган эң важный уровень үстүнкү бул тарап болуп эсептелет. Анткени бул жерде ликвид бар. Эң кыйын уровеньдердин бири. Теш да өтө кыйын болот бул жерде. Мисалы биз кайра эле бул жерде деле боковикте туруп калышы мүмкүнбүз. Бул өзүмдүн жеке оюм. Бирок эфир деле ылдыйга бир аз ылдыйлашы мүмкүн. Ылдыйга түшкөндөн кийин примерно 3150-3200гө түшкөндө бир покупка кылып көргөн жакшы. Так, 2 сааттык графика менен караганда бизде уровень түшө турган жерибиз 2 сааттык менен. Биздики 2 сааттык менен как раз 3300 болуп эсептелет. Бул жерге бир коррекция бергенде покупкага аракет кылып көрсөк болот.
долгосроку узак убакыт карманга futures менен аракет кылсак болот. Так, азыр биринчи отскок болгон уровень эле көрүп турабыз. Мынакей эң маанилүү болгон отскогу бул жерден болгон. Примерно бул тарап 3500 тарап болуп эсептелет экен. Бул жер уровень сопротивления деп койсок болот. Азыр кайра эле ылдыйкы уровень поддержкага түшүп баратат. Мен биринчи күтө турган жерибиз меники разворотко 3327 болуп эсептелет покупкага. Андан кийинкиси ылдыйкы уровеньдер эле. Если бул уровеньден 3327ден слом мындайча айтканда развороттун паттернин издеп карап көрөм. Бар болсо точка ход кирип покупка кылып дайнана баштаймын эфир. А так азыр бүттүк эле активдерим бар ылдыйга түшкөн уже. Бардыгы мындайча айтканда арзан десек болот, скидка. Так, атом бул монетада дагы эле мындайча айтканда 4 сааттык менен караганда бизде ылдыйкы тарапта 1.43дөгү ликвид алына элек. Так что биздикин азыр бул жерде деле ылдый жакта да бул тарапта 3234 ликвид бар. Андан кийин бизде эң чоң уровень примерно бул зона болуп эсептелинет. Бул зона болжол менен орто 50% алганда 2.94 болуп эсептелинет. Азыр буда менде позиция жок. Будан ылдыйкы ликвид алына элек экен. Мынакей өзүбүз эле көрүп турабыз. Ал ликвидди алмайынча бизде ылдыйга эле түшүү бериши мүмкүн. Эгер биткоин разворот болуп кетсе, анда бул актив деле өйдөгө жөнөшү мүмкүн. Так что биринчи биткоиндин кыймылын карап турабыз. Эгер биток өйдөгүнкү уровеньдерге, өйдөгүнкү ликвиддерди алганга барса, анда бизде атомдо дагы мындайча айтканда өзүү болот. Бул 4 саат графика. Азыр буда менде эч покупка жок. Муну мындайча айтканда жөн эле койгон жакшы болмок активди. Так, Solana. Solana'нын базы 158. Буда болсо ылдыйкы уже ликвид кичине жетейин деп калыптыр. Мындайча айтканда. Азыркы бизде дагы бул жерде 2 ликвид бар. 154тө. Мунуку по идее ылдыйкы эле ликвидди алганга уже коррекция бар десек болот. Муну уже карап туруш керек. Solana'нын эгер 141 же болбосо 145теги ликвид алынса, 145те ликвид алынса, анда 141те ликвид смело эле алынат. Экөөнүн ортосу жакын эле экен. По идее позицияны биз 142-141 тараптан лонгко карап турсак болот. Азыр монетада ылдый просадка ылдый түшө элек. Эгер биток мен айткан жанагы ылдыйкы уровеньге түшүп кетсе, анда бизде уже калган активдери уже ылдыйга түшө баштайт дегенди эле ойдомун мен дагы. Мунуку азыркы бизге күтө турган уровень 142ни карап турабыз лонгко. 4 саат графика. Так, бул монетада дагы мен карап отурам будан дагы. Буда деле ылдыйында тарапта деле ликвид алына элек. Мынакей өзүбүз деле көрүп турабыз. Ликвид 0.93 цент экен. Буда да деле аягы катуу чоң түшүү күтүлгөн жок. Бул ылдыйкы ликвид негизи 93те ликвид алыныш керек эле, бирок түшкөн жерден баштап кээ бир трейдерлер мисалы бул жерден түшкөн 50%-не келип токтоп калган. Мынакей ортоңку 0.5-50% болуп эсептелет. Куюлган баштан баштап ылдыйкы минимумга чейин эсептегенде 50%-не келип кээ бир активдер токтоп калып өйдөгө кетип калышат. Так что будан деле карап турсак болот. Лонгко деле. Так что азыр бул монетаны дот деле айта албайм. Ылдыйга деле түшүп деле кетиши мүмкүн. Будан кыска суммага эле позицияга лонгко алып койгон эле жакшы деген ойдомун. Futures'тен, споттон эмес, futures'тен.
Так, ADA USDT. Так, USDT деле ошондой бизде ылдый дагы ликвид. Мындайча айтканда алдын элек 27 0,27 центтеги. Буну деле алсак 50%ке келип калды окшойт уже. 0,5%. Өзүбүз эле көрүп турабыз. Так, жакынап коеюн. 0,5% бул 50% болуп эсептелинет. 0,5 50% болуп эсептелинет. Fibonacci боюнча азыр кээ бир эле бүткүл эле активдер мындайча айтканда толук түшпөй. Мисалы, кулаган жеринен баштап кайра ылдыйкы түшкөн жерден чейин алганда кээ бир активдер ошо 50%ке чейин түшүп барып туруп андан кийин өйдөгө өсүп кетет кээ бирлери. Так что будан деле карап турабыз. ADA USDT'ден если биток боковикте флетте туруп калса, жанагындай мен айткандай болуп 103 101 болуп 100 болуп туруп калса, немеде 100 менен 103'түн ортосунда боковикте флетте жатып калса, анда бизде кээ бир активдерде ылдыйга түшүү болушу мүмкүн деген ойдомун. Эгер биток үстүңкү all time high'нды декабрдын аягына чейин өсүп кетсе, анда бизде кээ бир активдер дагы 50%тен өйдөгө кайтышы мүмкүн. Азыр кээ бир активдер ылдыйкы минимумда ликвидди ала элек, биткоинден башкасы деле жана эфирден да башкасы, эфирге кичине жетейин эле калды. Так что азыр битокто позиция ачып, ким стоп буу менен кармап турса болот. Плюска чыккандар. Так, азыр USD Forex өтөлүк. USD JP деген бул активде менде бир позициям бар. Бул позицияны азыр мен так что 4 саат муну кармап турам. Өтө узак эмес. Менде 2 позиция бар болчу. Биринчиси алтайга киргенде ФВГ зонасынан покупка кылгам деген, ал болсо илинип, мындайча айтканда мен аны 50% менен жаап салдым. Азыр экинчи позиция ачылды бул жерден кайра. Бул жерден уже калп айтпасам бир 17-18 доллардай бераткан болуш керек. Мен позиция ачып коем, андан кийин только суббота, воскресенье күндөрү эле кирип жаап коем. Аны көбүнчөсү трейдинг вьюдан карап турам графикаларды. Азыр биздики по идее келип өйдөгө кайтышы мүмкүн. Мисалы, түшкөн ФВГны полный жапкандагы кайра келип коррекция берип, ретест имбаланстын аңгычы кыскача жазылышы ФВГ болот, аңгычы. Андан кийин имбаланстан ретест кылып өйдөгө кетиши мүмкүн деген ойдомун, өйдөнкү ликвидтерди алганга. Бирок бир күндүк графика менен караганда бизде өйдө жакта пик, мындайча айтканда эң үстүнкү максимум бар. All time high 161 Forex, USD Жапон, американский доллар, японский йенде. Азыр менде буда 1 саат менен позициям бар. Телеграмга киргизип койгом. Кимде позиция болсо кармап турсаңыздар болот. Бирок бизге эң начар уровень болуп аткан азыр бул жер болуп эсептелип атат. Бул уровень болуп саналып атат, эң күчтүү уровень. Если бул уровеньди теше болбой калса, анда биздики правитель болуп калса, анда биздики ылдыйга 153'тү тешпесе, анда бизге ылдыйга эле түшүшү мүмкүнбүз. Бул өзүмдүн оюм болуп атат. Алтында деле мисалы айттым, USD JP'ны эми алтындын графикасын көрүп кетелик. Алтында азыр бизде 1 сааттык менен караганда өйдөгө өзү күтүлүп атат. Биз боковикте жатып калдык азыр бул жерде. Так что муну шорттогонго, продажага аракет кылып болот. Мисалы, үстүнкү ликвидтерди карасак болот. Үстүнкү ликвидте бул жерде бирөө бар, 4031'де. Так что биз уже продажага дайындансак болот. Бирок бүгүнкү күн, кайсы күн ошого карап туруп, четверг бүгүнкү күн карап туруп, же суббота, ошого негизи суббота, воскресенье американский биржа иштебейт. Так что эмки келаткан биринчи күнү иш күндөрү позиция карап иштеген жакшы, азырынчараак деген ойдом. Азыр не стоит менин оюмча. Анализ түшүнүктүү болуш керек.
полный анализ кылып бердим. Битоктукун, эфирдекин, атомдукун, солананыкын, доттукун, аданыкын кылдым. В основном көп эле криптовалюта менен иштейт. Форекс менен иштеген рас. Негизи Форексте smart money жана техникалык анализ жакшы иштейт. Форекс базарына именно алтында. Так что кимге кызык болсо, курс бар бизде. Болгон база $50. Андан кийин Форекс менен иштейм десеңер дагы ишеничтүү брокер бар, AvaTrade. Ал менин барын, ал AvaTrade'дин дагы ссылкасы менин телеграмда бар полный. Кимге кызык болсо, менин телеграмга кирип карап турсаңыздар болот. Азыр биткоинда түшүп жатат. Биток ылдыга түшүп жатат. По идее бул 98 эле барып эле ылдыңкы ликвидти алып эле кайра эле үстүдө биз боковик деле туруп калабыз. ФТ деген ойдо болот. Саламаттаңыздар. Видео кимге жакса астына лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер өз оюңуздарды.